2019 жылдын 8 февралында Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча чемпиону Акжол Махмудов бутунан жаракат алганы тууралуу маалымат тарады. Бул маалымат спорт сүйүүчүлөрүнө муздак суу сепкендей эле ойготту. Айтор Акула кантип жаракат алды? Жаракаттан кийин кандай күндөрдү өткөрдү жана бүгүн Махмудов каякта? Ушул видеодо айтып бермекчимин. Менин атым Самат Жумакадыров. Кеттик. Акжол 2019 февралда жаракат алганга чейин 1 ай мурун эле Кыргызстандын чемпионатын уткан. Ал 12 январда өлкө чемпионатында ишеничтүү биринчиликти алган. Айтмакчы, Акжолдун акыркы жаракатка чейин күрөшүн ушул эле каналдан тапсаңыз болот. Мен астына ссылкасын дагы таштап коем. Алга жылы берели. Махмудов ошентип Киргизияны тынчтаттагы алдыда Азия чемпионатына даярдыкты көрө баштаган. Анан эле жаман кабар. 8 февралда ал футбол ойноп жатып тизесин кокустатып алды. Алгач жаракат алса эмне? Ким албаган жаракат деп Акжолдун көрмандары өзүн алдап жатты. Ал аз келгенсип Акжолдун машыктыруучусу жана жакындагылар жаракаттын так диагнозун коомчулукка айткан жок. Анан эле Акжолду операция кылуу үчүн Орусияга алып кетүү пландалды. Мына ушундан баштап анын жаракаты тамаша эмес экени билине баштады. Ага кошулташыл чемпиондун операциясына 1,5 миллион сом керектелери маалымдалды. Он 12 февраль 2019 жаракат алгандын 4-күнү күнү. Акжол Махмудов операцияга даярдык көрүп жатып машыгууну токтоткон жок. Ал Инстаграмдагы баракчасына машыгуу учурунан сүрөттөрүн киргизип жатат. Бирок дагы деле журналисттерге так маалымат бериле элек. 14 февраль Акжол эми гана Германияга виза алганын өзү маалымдады. Операция Россияда эмес, Германияда болмой болду. Көп өтпөй Акжолду Германияга операцияга алып кеткени тууралуу дагы айтылды. 21 февраль Акжол Германиянын Кёльн шаарындагы ооруканага операция алдында жатат. Аны менен контактта болуунун бир гана жолу спортчунун Инстаграмы. Көрмандар толкунданып жатканын сезген Акула бирин экини сөз жазып коет. Эми бир гана алга, ийгиликтерди багынтууга даярмын. 24 февраль 2019 жыл. Коомчулук дагы деле Акула кандай жаракат алганы тууралуу кабар жок. Бирок 6 мартта алгачкы жоромолдор пайда болду. Махмудов ооруканада машыгууну кылып жаткан видеосун жарыялады жана анда сол тизеси темир корсетке таңылганын көрсө болот. Адистер дароо Акжол Махмудовдо тизедеги кайчылаш тарамышы үзүлгөнүн байкашты. Тизенин кайчылаш тарамышы өтө опурталдуу жаракат. Орусчасы крестообразная связка. Мындай учурда спортчулар 6 айдан 1,5 жылга чейин машыгууну токтотушу керек. Бул кашка жилик менен жото жиликти бириктирип кармап турган негизги тарамыш. Аны кайра байлаганга болбойт. Жалгыз гана жол буттун башка жеринен тарамыш алып, көп учурда бул балтыр туштаналат. Жана аны тизеде үзүлгөн тарамыштын ордуна 2 шуруп менен байлайт. Айтмакчы, ал шуруп өмүр бою адамдын бутунда калат. Акула эми бутка күч келтирбеген көнүгүү менен машыгууну уланта берди. Бул жаракат алгандан кийин туп-туура 1 айдан кийинки видео. 13 март 2019. Акула машина. 26 март Акжол Махмудов балдагы жок баса баштаганын маалымдады. Бул да болсо көрмандар үчүн жакшы жаңылык. 5 апрель Германия, Кёльн. Машыгуу токтобош керек. Махмудов буттан башка булчуңдарды эс алдырган жок. 15 апрель Акжол 20 жашка чыкты. Туулган күн Кёльн шаарындагы реабилитацияда өтүп жатат. Көрмандар куттуктоо жолдоп, эртерээк сакайып кетишин каалашууда. Май 2019
Акжол Махмудов Кыргызстанга кайтып келди. Бирок бул баары жакшы болуп калды деген белги эмес. Эми калыбына келүү өз өлкөсүндө улантылат. 12 май Акжол Махмудов Киевде өтө турган Гран-приге катыша албайт жана анын себеби баары түшүнүп турат. Бирок Акжол сентябрь айында Нур-Султанда же мурдакы Астана шаарында өтө турган дүйнө чемпионатына катышам деген максатты койду. Бул жаңылык бардык көрөрмандарга кайрадан үмүт менен ишенимди алып келди. Бирок көбүн кызыктырганы Акжол мурдагы формасына келе алабы? Анткени машыгуу азырынча булчуңдарга жумшалып, залга барууга тыюу салынган. Ошондой эле бутка күч келтирбөө керек. Аңгыча июнь 2019 болду. Машыгуу күчөтүлө баштады. Бирок сол тизе дагы деле таңылуу бойдон. Ал жака күч келтирбөө тапшырмасы турганы машыгуу учурунда байкаса болот. Июль 2019. Сентябрда Астанада боло турчу дүйнө чемпионатына 2 ай калды. Акжолдун калыбына келүү процесси Ысык көлдө улантылууда. Анткени тизе тарамышын калыбына келтирүү үчүн сууда сүзүү өтө пайдалуу. Август 2019. Мына эми жакшы жаңылык. Акжол Махмудов машыгууну күрөш залында баштады. Чемпионатка 1 ай бар. Бирок көрөрмандар Акжол залда жүрөт деген менен ага күрөшүү али эрте экенин билишкен жок. 21 август Акула кайрадан Германияга жыйынтыктоочу процедурага жөнөдү. Ошого карабай Акжол Махмудов дагы деле дүйнө чемпионатына чыгам деп көрөрмандарын ишендирүүдө. Достор, баары жакшы. Мен жакында келем. Килем үстүнө чыгам. Нур-Султанда дүйнө чемпионатынан мени көрөсүңөр буйруса. 12 сентябрь дүйнө чемпионатына 1 жума калды. Акжол чемпионатка катышаар маалындады. Эң кызыгы, эмне үчүн ал мындай жалган маалыматты берип жатат? Себеби бул убакытта Акула дагы деле толук кандуу машыгуу этабына кирише элек болчу. Эмнегедир Кыргызстан курамы Акжолдун дүйнө чемпионатына катышпасын акырына чейин коомчулукка айткан жок. Эгерде божомолдой турган болсок, бул тактика өз кезегинде Акуланын дүйнөдөгү атаандаштарына жасалган маалыматтык чабуул болчу. Атаандаштар анын абалы толук калыбына келе элегин билбеши керек эле. Мына ушунун негизинде Акжолдун командасы ушундай кадамга барды өңдөнөт. Себеби Акжол Нур-Султанда дагы деле тизесин калыбына келтирүү этабында экенин биринчи жолу ачык айтты. Азыркы учурда восстановление жакшы болуп атат. 1 айдан кийин тренировкага баштасам жакшы. Ошентип дүйнө чемпионаты аяктады. Акжолго бул чемпионат Олимпиадага жолдомо алууга жакшы мүмкүнчүлүк эле. Айла жок. Октябрь 2019. Махмудов Япониядагы турнирде кое берүүдө. Баягы эле жаракат. Бирок Махмудовго жакшы жаңылык, ал эми толук кандуу машыгууга кире баштады. Ноябрь 2019. Акжол Махмудов жаракат алгандан кийин биринчи жолу залда күрөш учурундагы видеосу чыкты. Бул видеону Акжол өзү чыгарган жок, бирок Bixer компаниясынын Instagram баракчасы ушул видеонун автору болуп калды. Казойда, красок, колду коштурба. Оба кетти. Акжол дээрлик 9 айга чукул толук кандуу күрөшкөн жок. Көпчүлүктү кызыктырган узак убакыттан кийинки формасына келе алабы деген суроо. Бул аралыкта Акула формасын жана көп убакытты жоготуп алды. Ноябрда ошол эле Bixer Акжолдун дагы 2 видеосун машыгуу учурунда чыгарды. Акула акырында формасын ала баштаганын көрсө болот. Давай. Пожал. Бир. 2. 3. 4. 5. Давай.
Акжол Махмудов жаракаттын айынан туура 1 жылдык сезонду жоготту. Эми ал кайрадан Кыргызстандын чемпионатынан кадамды башташы керек. Тагыраагы жаңы жылдан кийин 11-12 январда Кыргызстандын чемпионаты болот. Алгач эми 1 жыл мурункудай Киргизияны утуп чыгышы керек. Ооба, баарыңарды ушул суроо кызыктырып жаткан билем. Акжолдун Олимпиадага шансы барбы деп атсаңар керек. Анда жооп берейин. Сөзсүз бар. Ал үчүн кайрадан айтайын, январда Кыргызстанды утушу керек. Анан гана Кыргызстандын курама командасы менен 2020-жылы мартта Кытайда боло турган Азия турнирине барса болот. Дал ушул Кытайда Олимпиадага лицензиялар ойнотулат. Андан тышкары 2020-жылдын апрель айында Болгарияда дүйнөлүк турнири бар. Бул жерде да призерлорго Японияда өтө турган Олимпиадага лицензиялар ойнотулат. Айтор Акжол Махмудовго дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда 74 кг салмакта Кыргызстандын өзүндө деле күчтүүлөр чыгып, 1 жыл бою башка спортсмендер машыгууну токтоткон жок экенин эске алыш керек. Акжол эми атаандаштарды гана эмес, өзүн дагы жеңип чыгуу тапшырмасы турат. Махмудов коомчулук андан жөн гана лицензияны эмес, Олимпиададан медаль күтүп жатканын дагы түшүнүүдө. Болгондо да жөн медаль эмес, эгемендүү Кыргызстан тарыхында биринчи алтын медальды Акжол Махмудов алып келип берет деген ар бир көрөрмандын жүрөгүнүн түбүндө ишеним бар. Ал эми ишенимди актоо үчүн Акжол дагы күн түн дебей машыгуусун улантууда. Алга Акжол, алга Акула. Достор, эгерде сиз дагы Акжолдун көрөрманы болсоңуз, анда бул видеого лайк койгонду унутпаңыз. Жана ошондой эле каналга катталып койсоңуз, мени дагы кичине ыраазы кылган болот элеңиз. Жаңы жеңиштерден жолукканча саламатта калгыла.